Assalamu alaikum. Жақсысыздарбы? Бир жақыр аял болып тұр. Эми ушунчалык мындай кедей жақыр турат экен. Мындай бала чакасына нан алып бергенге тыйыны жок экен да. Анан эмне айла кылат? Радио станцияга түз эфирге чалат экен. Анан баягы радиодогулар эмне суроо менен кайрылдыңыз эле десе, тигил аял айтып, мен Кудайга кайрылгым келип атат. Эгер Кудай мени угуп турган болсо, мага жардам берсе болот эле да. Анткени өтө кыйналып кеттим, өтө жардамга муктажмын дейт аял. Радиодон аны албетте көп угармандар угуп аткан болот. Анан ошол угармандардын катарында угармандардын бири өтө бир мындай жеткен бир барып турган атеист экен. Жанагы Кудайга кайрылган, жардам сурап аткан аялды радиодон угуп, ошону бир мазактап тамаша кылууну чечет да. Анан ошол атеист өзү негизи бир жерде чоң болуп иштейби, айтор өзүнүн бир жардамчыларын чакырып, тиги аялдын дарегин тактатып, анан секретаршасын чакырып, катчы кызын чакырып, акчасын берип, дүкөндөн кымбат азык-түлүктөрдү сатып алып келесиң деп жиберет. Катчы кыз дүкөндөн кымбат баягы эт, сүт, кыштак дегендей, таттуу дегендей, айтор толтура азык-түлүктү сатып алып келет. Анан тигил чоңу, атеист начальниги катчысына мунун баарын жанагы Кудайга кайрылып суранган аялдын үйүнүн дареги боюнча таап барасың. Анан ал аял бул азык-түлүктөр кимден келди деп сурайт да. Ошондой сураса, шайтан берип жиберди деп айткын дагы баса бергендей. Кыз азык-түлүктөрдү аялга алып барат, эшигин такылдатат. Анын баягы азык-түлүктөрдү мына сизге алып келдим дейт. Аял болсо күтпөгөндө аны көрүп өтө бир кубанычтан жүрөгү бир толкуп ташып, көздөрүнөн жаш куюлат. Кайра кызга мындай ыраазылык билдирип, өзүнүн алкышын айтат дегендей. Анан ошентип коштошорду кыз, сиз ушул азык-түлүктүн баарын ким жибергенин мындай билгиңиз келбейби десе, тиги аял болсо жаадырап туруп, жок, эми аны билүү маанилүү деле эмес. Эгер Кудай бир нерсени буйруп болсун десе, ал буйрукка шайтан дагы баш ийбеске аргасы жок деп жооп берген экен. Эми карагылачы. Жанагы Кудай жок деген атеисттин аялды шылдыңдоо ниети кандай дагы, аялдын мындай Кудайга болгон тунук түптүз ишеними кандай. Жүрөктөгү ишенимди, такыбалыкты, якындыкты, Кудай бар, ал бирөө, ал жалгыз, Кудайдын колунан баары келет деген ушундай ыйманды мындай улам бекемдеп туралы да. Анткени инсандагы ыйман бирде мындай жогорулап, бирде пасайып турат эмеспи. Азыркы ушу мен айткан таржымалдагы, икаядагы ошол аялдын Кудайга болгон ишениминдей ыйманды дайыма бекемдейли. Кудай деген жок, ал бир жомок, адам маймылдан жаралган, же болбосо бактериядан жаралган деген ошондой атеист сыяктууларга деле мындай таарынбай, алардын анча-мынча мазагына, шылдыңына көңүл бурубай, анан аларга убакытты кетирип талашып тартышпай, тек мындай жылмайып, ичибизден Аллах, мына ушуларды дагы сен жараткансың. Анан сен кимге кааласаң, жүрөгүнө мындай туура жол, хидаят берип коесуң, түз жолго сала аласың. Эми ушул атеистке дагы туура жол көргөзүп койчу деп мындай ичибизден жакшы тилек айтып койгонду билели. Ошол бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.